Аксы районунун Кербен шаарында 7 октябрда акимдик кызматтан алууну жана аны ордунда калтырууну каалаган эки тараптын ортосунда кагылышуу орун алган. Анда бир нече адам жабыркап, арасынан Уланбек Жамангулов Бишкекте ооруканада каза болгон. Маркумдун жакындары уртокмукко алгандардын бирөөсү гана кармалып, уюштуруучулары баш болгон бир нече адамдын эркиндикте жүргөнүнө нааразы. Бул жерде Кутман деген жаран бар экен, ошо бир эле адамды азыр убактылуу камакта кармап отурушат. Кутман дегендичи. Калган урган бул жерде Жылдыз деген Күрпүскө, Актөбө деген айылындагы тургун экен. Бунун баласы бар экен. Аты ким эле? Тургунбек деген ушу Аксы райондук ички иштерде ушу эмнеде милиция кызматкери болуп иштейт экен. Касымалиев Улан деген дүйнө чемпиону болгон кикбоксер бар экен. Буга дагы түздөн түз показания беришет. Бул аралашкан, бул тепкен, бул урган деп. Бүт далил бар. Видео бар, аудио бар, дрон менен тартылган видеолор бар. Ушуларга карабастан иштин иисин суутуп алат. Маркум Уланбек Жамангуловдун жубайы болсо, жолдошу жөн гана элдик кошуун катары акимчиликтин астына барганын, ишкер болгондуктан көрө албастыктын курманы болду деп эсептейт. Ошондой эле жолдошунун өлүмүнө күнөөлүүлөр жазасын алышын суранат. Ал мындай айтып кетет элем Ташиевке, азыр ошо Жылдыз деген азыр Ташиевдин немесин жабын алып жүрөт да, мен Ташиев мени тааныйт, мен үйүмдө мейман кылгам, мен мекенчиликке чуркагам деп ушинтип азыр сүйлөп, мени эч ким эч нерсе кыла албайт деп Ташиевке таянып жүрөт да, азырчы ачык эле айтыпчы. Ошону кайтылып кетет элем, анан жакшылап ушул иште акырына чейин закон ченеминде баардыгын жооп беришин өтүнөт элем да, закон ченеминде баардыгын карап беришинечи. Апа, сиз Жамангуловдун артында 4 баласы калды. Маркумдун жакындары тергөө калыс жүрбөй, күбөлөргө коркутуулар болуп жатканын маалымдашты. Мындан улам алар милицияга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, прокуратура ишти УКМКнын кароосуна өткөрүүнү карап жатыптыр. Бул туурасында облустук ички иштер башкармалыгынын басма-сөз кызматынан ырасташты. Жабырлануучулардын туугандары тарабынан милицияга ишенбөөчүлүк көрсөтүү иштер болуп жаткандыгына байланыштуу аталган кылмыш ишин прокуратурада каралып жатат, УКМКга өткөрүп берүү маселеси. Жана ошондой эле бул окуя ошол учурда Аксы райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматынан, Жалал Абад облустук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына калыс объективдүү тактоо максатында областтык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына алынган. Эске салсак, Аксы районунун Кербен шаарында 6-7 октябрь күндөрү аким Эсеналы Орманалиевди кызматтан кетирүүнү каалаган топ менен анын кызмат ордунда калуусун талап кылгандардын ортосунда чыр чыккан. Анда асманга ок атылып, бир нече адам уртокмукко кабылган. Жабыркагандардын арасынан Уланбек Жамангулов Бишкектеги ооруканада өзүнө келбей жатып каза болгон. Бул окуяны милиция алгач эң баштык бир нерсе менен каттоого алып, кийинчерээк денеге оор залал келтирүүгө өзгөртүлгөн. бейгүнөө балам өтүп кетти. Башка айта албайм. Кабылбек Көчкөнбайұлы, Тынчбек Дуолдаев, Жалал Абад облусу.